Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Достор, баарыңыздарга айта кетчү нерсе, баарыбыз билгендей эле Санчо Бек каналы элге кайрылуу жасап чыкты. Кичинекей ийинибиз ооруп жаткандыгына байланыштуу баарыңыздардан кайдыгер карабай жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Көп түкүрсө көл болот дегендей, аз-аздан болсо дагы экрандагы реквизиттерге которсоңуздар болот. Толук маалымат Санчо Бек каналында. Тасманын эң башында эле Эмма аттуу кыз Том аттуу жигит менен сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Ал Томго мен мындан ары эми сен менен жолуга албаймын. Биз ушуну менен мамилебизди токтотушубуз керек десе, Том Эммадан эртең дагы бир жолу жолугалы деп суранат. Бирок Эмма эртең күйөөсү менен болоорун айтып, ушуну менен бизде баары бүттү деп айтат да эшикти жаап чыгып кетип калат. Ал дароо эле андан ары күйөөсү Марктын жумушуна барып, көрсө анын күйөөсү бир чоң компаниянын жетекчиси экен. Марк азыр иш ордунда жок болгондуктан Эмма анын бөлмөсүнө кирип, үстөлдүн үстүндө турган документке көзү түшүп калат. Ал документти ачып, ичинде каймана аты Карга деп жазылган сүрөттү көргөн Эмма коркуп кетет. Көрсө мындан бир канча жылдар мурун дал ушул адам Эммага бычак менен кол салып өлтүргөнгө аракет кылыптыр. Бактыга жараша Эмма аман калып, Карга болсо соттолуп түрмөгө кирген. Дал ошол учурда бөлмөгө Эмманын күйөөсү Марк кирип калат. Ал адегенде Эммадан эмне үчүн кызыл көйнөгүңдү кийген жоксуң деп сурап, көрсө эртең алардын баш кошконуна бир канча жылдын жүзү болмок экен. Анда Эмма дагы Марктан эмне үчүн Карганын документтери бул жерде турат деп сурап, Марк болсо Эммага мага Карганын түрмөдөн мөөнөтүнөн эртерээк бошотулуусу жөнүндөгү суранычтар келип жатат деп коет. Эмма андан эмне кыласың деп сурап, Марк болсо Эммага ал эмне болсо ошол болсун, кааласа боштондукка чыкса чыга берсин. Мен үчүн эң негизгиси азыр бир башкача болуп жүргөн сүйгөнүм Эмма эмес, баягы жаңы баш кошкон жылдардагыдай бактылуу Эмма керек болуп жатат деп айтат. Аңгыча болбой алар түшүп бараткан лифтке Том дагы түшүп калат. Көрсө Том Марктын кол алдындагы бир кызматкери болуп чыгып, бирок Маркка эч бир сыр бербей Эмманы тааныбагандай киши болуп коет. Марк Эмманы андан ары ресторанга алып барып, ошол жерден Эммага бир өзгөчө белегин тартуулайт. Биздин сүйүүбүз кайрадан күчөп ушул мончоктой бекем болсун деп. Ал мончокту дароо эле Эмманын мойнуна тагып берет. Ресторандан чыккандан кийин Марк чөнтөгүнөн бир чүпүрөктү алып чыгып, менден сага дагы бир белегим бар деп айтат да Эмманын көзүн таңат. Дароо эле унаага салып бир жакты көздөй айдап жөнөп, унаа менен кайда эле бара жатышкандыгын түшүнбөгөн Эмма, деги кайда эле бара жатабыз деп сурап, Марктын каршы чыгып кыйкырганына карабай эле көзүндөгү таңууну чечип салат. Көрсө алар өздөрүнүн жаңы баш кошкон жылдардагы жашаган үйүнө келе жатышыптыр. Үй болсо ээн талаадагы көлдүн жээгинде жайгашкан. Эми Марк Эмманын көзүн кайрадан таңып үйгө алып кирип, жүзгө чейин санап анан көзүңдү ач деп кетип калат. Бир кезде көзүн ачып жиберген Эмма үйдүн ичи жазалгаланганын көрүп, үстөлдүн үстүндөгү катты окуйт. Ал катта Марк Эммага мен сени түбөлүккө сүйө берем, бизди бир гана өлүм ажырата алат деп жазган. Марк ушунчалык эле романтикпи айтор. Эмма андан ары бөлмөлөрдү кыдырып Марк экөөнүн сүрөттөрүн көрүп, музыканы иштет деп тургандыктан музыканы коюп жиберсе, үн катуу чыгып кеткендиктен өзү дагы коркуп кетет. Акыры ал Марк турган бөлмөгө да жетип барып, Марк Эммага мен аябай жаман күйөө болдум окшойт, мындан ары жакшы күйөө болгонго болушунча аракетимди кылам деп айтат. Ошентип экөө бир канча жылдар мурун жашап кеткен үйгө түнөп калышып, эртең менен уйкудан ойгонгон Эмма колунда кишен салынып турганын көрөт. Кишендин экинчи жагы болсо жанында отурган Марктын колуна кишенделген болчу. Эч нерсени түшүнбөй турган Эмма дароо эле Марктан эмне болуп жатат деп сурап, Марк болсо Эммага карап ойгонууга убакыт келди деп айтат да, дароо эле башына тапанчаны такап өзүн өзү атып салат. Марк жерге кулап түшкөндө аны менен кошо Эмма дагы кулап түшүп, эмне болуп кеткенин өзү түшүнбөй эле нес абалда туруп калат. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы. Эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, биз аркылуу алсаңыз болот, 100% кепилдик менен. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000ден жасаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жасатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андыктан экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла берсеңиз болот. Ошентип бир аздан кийин эсине келе баштаган Эмма кишенден колун чыгарганга аракет кылып көрүп, бөлмөдөгү телефонду алып полицияларга да чалганга аракет кылып көрөт. Бирок байланыш жок болгондуктан Эмма эми жанагы тапанчаны алат да кишендин темирин атмакчы болуп, бирок тапанчада ок жок болуп чыгат. Тапанчаны таштап салып жансыз жаткан Маркты андан ары сүйрөп жөнөп, бир бөлмөдөн өзүнүн үйлөнүү үлпөт тойго кийген көйнөгүн көрөт. Албетте баштапкы бактылуу көз ирмемдери көз алдына тартылганы менен көйнөктү жулуп алып артында сейфте бар экенин көрүп, ошол көйнөктүн үстүнө Маркты жаткырат да сүйрөп жөнөйт.
Тепкиштен түшүрөм деп жатып Марк менен кошо тоолонуп кетип, сыртка чыгууга жеткенде айлананын баардыгы аппак болуп, жакын жерде бир да тирүү жан же адам байкалбайт. Эми Эмма кол баштыгынан телефонун издей баштап, бирок телефонундагы Марк гүл челектеги сууга салып салган болот. Эмма дароо эле телефонун иштеткенге аракет кылып көрүп, бирок такыр эле мүмкүн болбой койду. Кишенден бошонуу үчүн кандайдыр бир аспап куралдарды издеп, бирок Марк бүт баарын алдын ала даярдап кеткен Айтор эч нерсе таппай коет. Бактыга жараша бир кезде сыртта турган унаанын ачкычын таап алып, эми сырттагы ошол унаага Маркты сүйрөп алып эптеп жетет. Ал Маркты жанына отургузуп унааны от алдыра баштап, алгач унаа от алганы менен кайра эле өчүп калат. Көрсө Марк унаанындагы күйүүчү майын сордуруп салыптыр. Ошондо унаадан Марктын жаздырган үн жазуусу чыга баштап, көрсө ал Эмманын башка бирөө менен мамиле куруп жүргөндүгүн чак эле билип калып, мен сенин башка бирөө менен мамиле куруп жүргөнгө чыдай албайм деп айтыптыр. Ошондо Маркты сүйрөп алып кайра үйгө кирген Эмма күзгүдөн өзүн карап, мойнундагы мончогунда жулуп салганга аракет кылат. Бирок мончок өтө эле бышык болуп чыгып, такыр жулунбай коет. Анда Эмма Маркты сүйрөп алып жертөлөгө кирип, бирок ал жактан дагы кишенден бошонуу үчүн эч кандай курал таба албай коет. Кайра жогору чыгып кечээки сүрөттөр илинип турган бөлмөгө кирип барса, ал бөлмөдөгү сүрөттөр өзгөрүп, Эмма менен Марктын эмес эле Эмма менен Томдун сүрөттөрү болуп калыптыр. Сүрөттөрдүн эң аягында болсо баягы каймана аты Карга деген кылмышкердин сүрөтү турат. Аңгыча болбой калганы бирөө такылдата баштап, Эмма жетип барса ал жерге Том келип калган болот. Эмма Томдон сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң деп сурап, Том болсо Эммага сен мага жардам сурап өзүң жаздың го. Ушул жака кел деп айткансың, бардыгы жакшы элеби деп сураса, Эмма эшикти ачат да күйөөсүнүн өлүк денесин көрсөтөт. Эмне болгондугун сурап билген Том, демек Марк сенин атыңан мага СМС билдирүүлөрдү жөнөтүптүр. Сыягы ал сени келип куткарып кетсин деген окшойт деп айта баштаса, үйдөн анча алыс эмес жерден бир унаа көрүнүп, ал унаа түз эле ушул үйдү көздөй да келе жаткандыгы билинет. Анда Том Эммага сен үйдү ичинен бекитип ал, мен тигил адамдарды кайра кетирип жиберейин деп сыртта туруп алат. Үйдүн жанына келип токтогон унаадан бир адам түшүп келип, Томго кайрылып, мени бул үйдүн ээси түтүктөрдү оңдоп кет деп чакырды эле деп айтат. Анда Том ал адамга үйдүн ээси жок экендигин айтып, ал жумушчуга тийиштүү акчасын төлөп берет да кетүүсүн талап кылат. Дал ошол учурда унаадан экинчи адамдын түшүп келе жаткандыгын көрөбүз. Кесиптеши ага артка эле кайта берели деп айткандыгына карабай эле, ал адам Томго жетип барып эле күтүлбөгөн жерден 2-3 жолу бычактап жиберет. Бир кезде ал адам эшикти талкалап кирди. Ошондо бери жактан аңдып турган Эмма анын Карга экендигин көрөт. Карганын жанындагы адам биз мындай деп пландаган эмес элек го. Сен жөн гана сейфти ачып ичиндегилерди алып кетебиз деп айтпадың беле деп сүйлөп баштайт. Карга болсо унчукпай аркы бөлмөдө турган сейфти карайт. Бул кезде Эмма болсо Маркты сүйрөп алып, үйдүн жанындагы көлдүн жээгиндеги кайык токтотуучу жайга кирип барат. Бул кезде эки адам үйдүн ар кайсы бөлмөлөрүн тинтип, Джейми үйдөн чыккан бир кызыктай ийиздерди байкайт. Дароо эле ал ийизди кууп жөнөп, бул кезде Эмма болсо кайыктын якарын таап алат да, Марктын кишен салынып турган колдорун кесмекчи боло баштайт. Качан Джейми ал жерге кирип келгенде Эмма кайыктын ичине жашынып калганга жетишип, Джейми болсо кайыктын жанында жаткан өлүк адамды көрөт. Ал чочуп кетип сыртка чуркап чыгып, Каргага кыйкырып аны ээрчитип келет. Кирип келген Карга кайыктын үстүндөгү жабууну ачып, бирок бул кезде кайыктын ичине жашынып турган Эмма башка жака жашынып кеткенге жетишкен болот. Анда Карга Джеймиге сейфтин ээси ушул адам болчу, бизди бул жака план боюнча чакырган дал ушул Марк деген адам болчу деп айтып, эми биз үйдүн ичинен кызды табышыбыз керек. Анткени сейфтин сыр сөзүн Марк жана ошол кыз эле билет болчу деп айтып, үйгө кирип кызды издей башташып, сейфти да ачып көргөнгө аракет кылышат. Бирок Джейми сейфти жардырып ачууга да болбойт экендигин айтып, ачуу үчүн сыр сөз жана бармак издери керек экендигин айтат. Анда Эмманын ушул эле үйдү айланып качып жашырынып жүргөнүн сезген Карга дароо эле үйдүн арт тарабын кыдыра баштайт. Бул кезде кайыктын жанынан күйүүчү майды таап алган Эмма аны сүйрөп келип унаага куйганга аракет кыла баштаган. Дал ошол учурда ал жерге Карга дагы кирип келип калат. Ал унааны тегеренип караганда Эмма ушундай бир кылдаттык менен жашынып кеткенге жетишет. Бирок Карга унаага кимдир бирөө күйүүчү майды куйганга аракет кылганын түшүнүп, жөн кетпей унаанын дөңгөлөгүн жара баштайт. Ал жерден акырын качып чыгып кеткен Эмма жертөлөгө кирип, сыртка чыгып ойлонуп калган Каргага дагы жертөлөө эсине түшөт. Карга жертөлөгө түшүп карай баштап, Эмма жогору чыгайын десе, жогоруда Джейми дагы Марктын өлүк денесин сүйрөп келип калган болчу. Ошондо Эмма бир бөлмөгө камалып калып, Карга болсо ага дээрлик жетейин деп эле калганда, мээси иштеп кеткен Эмма чөнтөгүндөгү унаанын ачкычын алып чыгат да басып жиберет. Ошондо сырттагы унаанын сигнализациясы иштей баштап, белги бере баштап, үндү уккан Карга менен Джейми ошол жака чуркап чыгышат. Кайрадан үйгө кирген Карга Эмма үйдүн чатырына чыгып кеткенин даана түшүнүп калды Айтор. Үйдүн чатырына чыгат да ар бир нерсени карай баштайт. Ошондо күтүлбөгөн жерден чыгып келген Эмма гольф таякчасы менен
Карганы уруп жиберип кулап кеткен карга болсо алдыңкы кабатка кулап түшүп, бир азга эсин жоготкондо ал жерге Джейми келип ойгото баштайт. Анда түшүп келген Эмма Джеймине да башка чаап, ошол бөлмөнүн сыртынан бекитет да өлүп жаткан Томдун чөнтөгүндөгү унаанын ачкычын алып, анын унаасын оталдырып качайын дегиче болбой эле карга тездик менен жетип келип терезени талкалайт. Карга аны унаадан сүйрөп чыккан чакта Эмма Томдун телефонунан полицияга чалганга жетишип калат. Бирок карга дагы телефонду алып талкалап салганга жетишти. Ошентип Эмма кайра эле жанагы Марктын өлүк денесине кишенделип калат. Эми карга Эмманы кыйноого алып сыр сөздү айт деп кыйнай баштап, бирок мындай кылмышка кордукка чыдай албай, Джейми мен мындайга жол бербейм деп чыгат да баягы Марк өзүн өзү атып алган тапанчаны ала калып эле каргага каршы чыгат. Карга болсо Джеймини тынчтандырып алдаганга аракет кыла баштап, ошондо Эмма дагы аларга мени кишенден бошоткула, жана мага тийбейм десеңер мен силерге сыр сөздү айтып берем деп айтат. Макул болушуп Эмманы кишенден бошотушуп, Эмма сыр сөздү айтаары менен карга Марктын денесин сейфтин жанына сүйрөп барат да адегенде сыр сөздөрдү жазып, андан соң Марктын бармак издерин түшүрөт. Сейф дароо эле ачылып, бирок кызыгы ичинде эч нерсе жок болуп чыгат. Ал жерде бир гана ара бар болчу. Ал жерде болсо баалуу таштар Эмманын жүрөгүнүн жанында деп жазылган. Эмманын көкүрөгүндөгү мончокту көргөн карга эми гана баардыгын түшүнгөндөй болуп, демек бизди жалдаган Марк жон гана үйдү тоноп кетсин деп эмес, Эмманы өлтүрүп башын кессин деп пландаган турбайбы деп айтат да. Эми ишти кылайын деп жатса Джейми кайрадан анын жолун тосуп, адегенде баалуу таштар камтылган Эмманын мойнундагы мончокту кесип көрмөкчү болушат. Бирок ал өтө катуу болгондуктан кескенге да чыгарганга да такыр мүмкүн болбой коюп, эч нерсени күтүп отургусу келбеген карга Эмманы өлтүрмөкчү боло баштайт. Джейми болсо ага каршы чыгып, экөө ошол жерден мушташа кетип, жыйынтыгында карга Джеймини кокусунан эле өлтүрүп алат. Анда кайрылып Эмманы караган карга мунун баарына сен күнөөлүүсүң деп айтып аны өлтүрмөкчү боло баштап, бирок Эмма каргага бир соккуну өткөргөнгө мүмкүн болот да күтүлбөгөн жерден эле жанагы ачылган кишенди карганын колуна бекитип салганга мүмкүн болот. Эми Эмма сыртка качып жөнөп, карга болсо Марктын өлүк денесин сүйрөп артынан кубалаганга туура келет. Баягы унааны оталдырган Эмма адегенде артка берип башка унааны сүзүп такалып калып, андан соң алдынан чыккан карганы сүзүп качат. Бирок Эмма ызы чууга алдырып жана айлананын баардыгы кар муз болгондуктан унааны башкара албай бир эле заматта ошол жерге музга тыгылып туруп калат. Качан карга Марктын денесин сүйрөп унаага жетип келгенде бир аз жаракат алып калган Эмма андан ары муз үстү менен качып жөнөгөн болот. Анда карга Марктын денесин сүйрөп алып кайра эле артынан жетип барып, бычагы менен сайгылап Эмманы өлтүрөм деп жатып эле бир кезде көл үстүндөгү муз жарылат да Марктын денеси түшүп кетет. Марктын денеси өзү менен кошо карганы сүйрөп, карга болсо Эмманы кое бербей өзү менен кошо сууга алып кирип кетет. Суу алдында Эмма карганын өз бычагын өзүнө каршы колдонуп, алар суу түбүн көздөй кеткен соң өзү жогору сүзүп, бирок жанагы муз тешигин таба албай калат. Бычагы менен сайгылап бир канчага чейин аракет кылып жатып, акыры муз үстүнө чыкканга мүмкүн болот да колундагы шакегин чечип аны да суу түбүнө чөктүрүп жиберет. Өзү болсо ошол жерде алсыз жатып калып бир аздан соң гана жана полицияга чалып жибергендиктен полициялар анын жайгашкан жерин аныктап, ушул аймакты таап келе жатышканба айтор полиция унааларынын үндөрү угулат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.